5 классымдан эле Кыргызстандын АКШдагы элчиси болсом деген кыялым бар. Ошол кыялымды ишке ашырып, экинчиден ушул Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө, чет мамлекеттер менен кызматташтыгына бир салым кошсом, мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошсом деген ниет менен келдик. Бул бизде жылда өтүүчү ачык сынак. Жылда Тышкы иштер министрлигине ачык сынак жарыяланат. Быйылкы жылы 9 ваканттык орунга жарыяланды. Алардын ар бир бул ваканттык орун 14 март күнү жарыяланды. Эртең 28 март күнү бүтөт. Ушул 10 иш күндүн ичинде биз каалаган кызматкерлерден, каалаган жарандарыбыздан бардыгынан документтерди кабыл алдык. Ушул жерде Тышкы иштер министрлигинин имаратында ар бир 9 ваканттык орундун ар бирине чет тили керек болот. Бул англис тили, француз тили, кытай тили, корей тили, жапон тили, немис тили, француз тили. Бул тилдердин бардыгын билүү сөзсүз керек болот.